Bir топ жылдан бері қырғыз деген сөздің айтылышы бойынша талай ұрыс талаштар болып келді эле. Илгери орусча Киргизская республика, Киргизия деп жүргөн. Эми Кыргызская республика дегенге байланыштуу көп адамдар ушул талаш болуп атат да. Бул барды мындай айтылбаган нерсе, бул кириллицанын негизинде талаш болуп атат. Латиницада кандай болду экен? Анткени кириллица боюнча дүйнөдөгү элдин бир ондон бир эмес, андан да азы сүйлөсө керек. Бирок латиницаны дүйнөнүн баары эле азыр колдонот да, компьютер бар нерсе колдонот латиницаны. Ошондуктан латиницада кандай экени маанилүү да. Карап көрөкчү, мына азыр Google Translate деген азыр аябай Google дүйнө жүзүндө мындай эме да, белгилүү ушуну көп колдонулат. Яндексти орустар колдонот, бирок муну чет өлкөдө эч ким колдонбойт. Көбү Google колдонот, анткени баары бир ошол жактын көчүрмөлөрү, плагин эмелер, кандай самопал нерселер да башкалардын баары тең. Мына ушул жерде Google Translate деген неме бар. Карап көрөкчү, латынча кандай болот экен. Могу азыр биз моп жазып калбадыкпы? Эскисин анан көрсөтөбүз да, киргиз дейт. Кирга дейт го. Мына дагы бир жакшылап окуп көрөкчү. Айтат, кирга деп атат. Может, мурдагысы эле жакшы окшойт бул же кандай? Мурдагысын кылып көрөлүчү. Мурда жазылчу да киргиз депчи. Негизичи. О? Аяттан башкача го, бул эмне? Мурда киргиз деп жазылчу экен да негизичи. Ушул кыргыз деп атпайбы? Кыргыз жанага караганда бир кадыр жакын. Бир топ эле жакын экен бул. Кыргыз деп атат. Илгери и аркылуу жазганда тияктан наоборот жакшы туурараак угулчу экен. Көрдүңөрбү? Ушинтип жөн эле талашып, билбестик кылып, лингвист эместер, саясатчылар кайра чет өлкөдө азыр биздик эмеде ушундай сервистерде кирга деп калыптыр го. Куй. Ай. Малды чымчык сойсо да касапчы сойсун деген чын окшойт.